Менде мындай суроо болуп атат да, азыр СНГ мамлекетинде бир топ мамлекеттер бар, бирок активный мындай участие канча мамлекет бар? Өзгөчө ошол военное сотрудничество жактан. Өзгөчө, урматтуу Дастан Далабаевич, бул өзгөчө активный катышкан 6 өлкө бар. Бул Россия Федерациясы, Белоруссия, Казакстан, Кыргызстан, Таджикистан жана Армения. Рахмат. СНГ жактан туурабы? ОДКБде ОДКБ 6 бүт баары все активно участвуют, да? Бардыгы активный участие кылып атат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы күндөрү мына Армения Республикасы кичине мындай активный болгон жок, бирок башка бардыгы активный катышууда. Жок, биз өзүбүз каражат бөлөбүзбү ошол ОДКБ мисалы? Бул биздин ошол жамааттык күчтөргө кирген күчтөрүбүз бар. Ошол күчтөрдүн бардыгы мына республиканский бюджет бар, коргоо министрлигине бөлүнгөн. Ошонун негизинде башка каражат булактары каралбайт. Ошол внутренний министерство оборонанын бюджетинин негизинде камсыздалат бардыгы. Өзүңүз кандай дейсиз? Ошол ОДКБ бизге керекпи? Себеби мен жөн эле сураган жокмун да. Мисалы мына азыр Тажикстан менен бизде бир топ чечилбеген маселе болуп атат. Биз бул жерде Кыргызстанда учение боюнча каршы чыкканбыз. Урматтуу Дастан Далабаевич, менин жеке оюм, бул оюм керек. Бул оюм азыр мына өзүңүз билесиздер, дүйнөдө, жакынкы региондордо эмне болуп атат. Ошол бардык чакырууларга, коркунучтарга ушул уюм гана туруштук берет деп ойлойм. Ошондуктан бул уюм керек. Ал эми мына сиз токтоло кеттиңиз, эки ушул уюмга кирген өлкө боюнча ОДКБнын эч кандай реакциясы болгон жок деп. Эми бул бая токтолуп кеткенмин. Бул уюмга реакция бериш үчүн биздин кайрылуубуз керек болчу. Ошондуктан биз кайрылган эмеспиз. Биз ОДКБнын күчтөрүн колдонуу, то есть муктаждык болгон жок. Ошол себептен болдуго деп эсептеймин. Рахмат.